Мен Аксыдан болом. Аты жөнүм Керимкулова Насипкан. Мен деген буну интернеттен окудум. Интернеттен июнь айында уккан былтырчы 2020. Бирок июнь айында интернеттен уккан менен мени үйлөм колдогон жок. Акыры ноябрь айында өзүм даже заставить этип ушул очередке алып келип тургузтурдум да баламчы. Балам ишенген жок, баламчы. Мына акчаң кетти деди. 25 ноябрда договор составить этишти. Мен өзүм айылда туруп эле балам очередке турду. Кыздарым менен келипчи. Анан ошо 4 ай дегенде 30 мартта, уже 30 марттан 30 апрелге чейин үй иштегиле деди. Ошентип эле айла жок. Мындай 4 айдын ичинде келген аябай сүйүндүк. Анан үй иштеш да аябай кыйын экен. Азыр деген ушу как раз өзүңүздөр тандадыңыз. Ооба, өзүбүз тандадык. Ленинский райондон эми акчага жараша мен 1,5 миллионго тургам да. 1,5 миллиондуктан ашыгыраак $19,000 алдык. Өзүңүздөр коштуңуз? Өзүбүз коштук, ооба. Ошол однокомнатный квартира, ошо балама азыр оформление болду. Мына 3 күн ичинде таптык эле. Азыр 3-күн уже оформление болуп бүттү. Азыр акчасын расчёттошот. Өзүңүздүн нагыңызда? Ооба, балама өзүнө оформление болду. Эми бул компанияда келечек компаниясына биринчи 25%-ин төлөдүк. Ал деген 375 000 болду. Андан кийин ушул корпоративке пайщик болуп киргениң үчүн 4%-ин. Ошол канча суммага турсаң, ошонун 4%-ин 60 000 төлөдүк. Ошол 1,5 миллионду ондон өзүм төлөгөн 375 000 алып таштап, 1,125 000 10 жылга, 120 айга бөлүп таштайт экен. Еще ошо 120 айга 9375, анан ар бир айга 2 000 төлөп берет экенбиз. 2 000 кошуп. Себеби ушул жердин эмгек акысы, расходу дейт. Ошого анан кийин еще үйдө оформление болуп атканда юристтерге төлөп берет экенсиң 20 000. Ошолор төлөдүк. Анан оформление болуп атканда бардык расходун өзүбүз көтөрдүк баарысынчы. Мен ишендим, мына азыр балам да ишенип атат, өтө кубанычта, аябайчы. Анан ушу азыр элдерге айтмакчымын, ушул корпоративке келип жазылгыла, ишенгиле. Себеби мына мен ишеничти неме кылып өзүм балама оформление болуп, пока жана документ бул жерде сакталат. Оригиналычы бизге копиясын берет экен, 10 жылда карызды төлөп бүткөнчө 10 жылда ушул жерде сакталып турат. Себеби немеге коет да? Залогочу.